Assalamu alaikum. Жалпы достор, мекендештер, арбаңыздар. Бұл Баткен Ақсай жолы. Жанағы Тополоң ызычунун ең башталчу жери. Тажик эли өтө кызыккан жер. Мына Ақсайдагы Головной. Төрткүл суу сактагычынын башы Головнойдон суу бөлүнүп турат. Ақсайға кетіп баратқан жол де барықты қорчап тұрған тоолорго уже кар түшүп калыптыр. Мына жолдун аркы бети жана Кожалуу деген айыл болуп атпайбы Тажикстандан. Ошол Кожалуу айылы ушул жака чейин келип калат. Мына адырдын түгүндөгү анча-мынча жерлерди тажиктер иштеди, дыйканчылык кылып. Аябай көп келдик. Ақсай жеринде жалпысынан 5 мекендешибиз, туугандарыбыз кечеки Тополоңдо мерт болгон. Ошолорго жалпы Тополоңдун башы башталып аткан жер ушул Ақсай болуп атпайбы? Көпчүлүгү ушул жерден башталып, ушул жерге баягындай көз каранды болуп атпайбы? Себеби жанагы эле Баруктун кызыккан жери Капчыгай беттен жол алуу, ошондой кызыккан жерлер бар. Головной, могул Ворух анклаптагы Ворукту анклаптан чыгаруу булардын эң башкы максаты ушул да. Мына ошол ишин ишке ашыра албай көп жылдан бери аракет кылып келатат. Но эмне аракет болгон? Мурунку Тополоңдо ушул жерде билесиздерби эме болгон эле? Танка ушул жерде күйгөн. Биз тараптагы окопторду ошо мурунку Тополоңдон кийин салынган ол окоп. Мен азыр жанагы эмне деген тажиктин сөзү бар эле, Тажикстан Бапеш деп кыйкырып алып биздин мосту жардырып атышпайбы бир? Мына ошол мостко түшүп келатам азыр, ошол мосттун үстүнөн өтөм буйруса. Ошентип ошолордун кызыккан жери ушул жер болуп атат да, ушул Ақсай. Ақсайды алуу, Ворукту анклаптан чыгаруу булардын максатычы. Ошого бир канчалаган адамдар биздин мекендештерибиз Баткен элине материалдык жактан жардамдарын алып келип, ушул кечекеде аябай жардамдап келип беришти. Бардынан Алла разы болсун. Кыргыз ким экенин ушундай да чындыгында дүйнөнү таң калтырып коюшту. Жардамын алып келишип, бири-бирин кайдыгер карабай. Биз бул учурда, бул сапарда бир жакшы ниет кылып, ушул Ақсайга бүгүн буйруса, ушул иш-чаранын аркасына бир Кудай кылалы деп жакшы ниетмен келатабыз. Канча чыгарып Кудай кылып ушундай жаман балекет, жаман иштер кайталанбасын деген жакшы ниет менен. Мына ошондой достор. Күн чагылышып Ақсайдын жакшы эмес көрүнбөй атты. Аябай бир кооз жерден негизичи. Мындай жөнөкөй малына келсең аябай бир эме кыласың. Эс алып кайтасың да мына жолдордон кетип баратканымдачы. Чындыгында жанагы кээ бир солдаттар айткандай 1 сантиметр жерди дагы бербейбиз дегендей жер да бул өзүнчө бир керемет жер. Себеби мына Ақсайлыктар жайлоого чыккан, эме жайлоосу бар. Эргеш там, эмне деп коет? Керешин деп коет, Керешин. Зайыр деген аба газ жолу бар, ошо Зайыр аба Керешин жайлоодон малдарын айдап келатканда ушу Тополоң болгон. Анан Керешинди мага видеодон көргөзүп калат да, аябай кооз жерде. Бул тажиктер ушул биздин жайлоолорго чейин көз арып турат. Мына сол жагын байкасаңыздар, кичинекей көчөттөр мынакей дарактар турат, көрүп атасыздарбы? Көгөрбөй куурап көрүп атасыңарбы? Мынакей. Бул жака ушул биздин мекендештерибиз ушул сол тарапка адырга бүт көчөттөрдү тигишкен, дарактарды. Канча жыл мурда тигилген дарактар бүгүнкү күнгө чейин мындай
көктөп айтат. Мына асты эми кичине жаналып, көгөрүп, мына тетеге дарак. Мына көрүп атасыздарбы? Мына сол тараптагы дарактар, булар баткендик, ана эменики эле, тажиктердик, аны көрүчүн карап атышат мынакей. Булар тажиктердики, көк карагыла, биздики мынантип саргайт. Мына баягы Тажикстан Бапеш деп алган мосу достор, мына ушул жер, мен ушул жерден чөткө тартып көрөйүнчү. Каралачы. Бул мостун эч кимге зыяны жок. Болгону булар ушул бул мост талкалашса, биздин элибиз аксайга кирбей калыш керек. Кирсе дагы жанагы Тажикстандын Кожалуу айылы менен кирип чыгыш керек. Кожалуу менен кирип чыгыш кооптуу. Мына көрүп атасыңар. Жаңы мосту ачкан ошо да. Жаңысы кайсы? Нолбу? Я. Жаңы экен, Ордуна салынды. Мынакей. Ушул өзүбүздүн мосту өзүбүз салайлы десек, өзүбүзгө салдырбай ушундай тополоң кылышат да, буларчы бир сөзгө келбеген, мунасага келбеген бир башкача калыкта тоо алды. Мына азыр иш болуп атат, жакшынакай. Бул менин өтүп бараткан мост убактылуу көпүрө. Мен азыр бир мост көргөзүп өтөм. Бул мост эчтеке эмес. Ошондо бул жердеги заставаны алып койду да, Ойбой, мына дайым өткөндө солдаттарга салам берип өтчү элек. Анакей, күйгүзүп ташташты үйлөр. Мол оң жакка кирсең, ошол Тажикстандын Кожалуу айылына кирет. Кожалуу менен булар Исфара району менен Варух ушул жол аркылуу тажиктер каттайт да. Мына келаткан машинада тажиктин машинасы болуш керек. Айттым тажик. Ошентип мына Аксайга кирип келатабыз. Азыр мол Аксайдын баштала беришинде сол жакта бир көпүрө бар. Капчыгайга өткөн көпүрө, бул кыргыздарга кызматка турган көпүрө эле. Ошол көпүрөнү дагы 2 жылдан бери бу тажиктер салдырбай атат да. Мындай. Элестетсеңиз, сиз корооңуздун ичине бир навес ажаткана же бир сарай салайын десеңиз, соседиңиз таш менен уруглап атат, салба деп. Мындай элестетиңиз ушул маселени. Дагы эле ушул маселе да. Ушул жерде Аксайда. Анан кимдин каны кайнабасын мындай учурда. Мына могул жерден азыр мен көргөзөм. Мына сол тарабында бир мост бар достор, өтө чоң мост. Ушул мосту курдурбайча тононда турат. Мына жакшы көрүнүп, көрүнбөй. Оно матис турган жер. Ошол жерде бир мост бар. Ошол мост бүтүп эле калган. Бир эле плитасын койсо, ушул жерден солго өтүп туруп, Капчыгайга кирип турмак. Тетиги Варух деген жазыга барбай эле. Капчыгай дегени баягы Таңгибет деген. Ушул Таңгибет сол тарабы, ушул жакка кирип турмак. Могул жактан түз кеткен болсо, жанагы Исхак Пирматов деген депутат бар эмес, ошонун демилгеси менен болгон экен. Ол солго оңго кетип калган жол менен Лейлекке айланып барсап боло турган жол экен. АБС экен да. Бул дагы аягына чыкпай калган экен. Плюс ошол жерден барат эле жана тажиктерге айылдын үстүнөн бир жол берилди деп атпайбы, Бакайда айланып. Ал жолду берсе, тажиктер каттабай атат, пайдаланбай атат. Ушундай Аксайдын керемет жери. Кече күнү ушул Аксайдын эли мына ушул жерде мындай айтканда кан кечип жүрүштү да. Кан кечип жүрүштү. Булар уже күйгөн үйлөрдүн үстүндө кан кечип, буларда уже азыр дагы көбү менен сүйлөшөбүз. Мындай айтканда уже бардыгына даяр болуп калышты буларчы. Ушундай бир эме болуп калышкан. Жаны кашайыпчы. Аксай жери кече тополоңдо ушул жерде болгону 4 эле баягындай бронированный УАЗик окшогон машиналар бар эмес, ошондой машина менен айланып жүрүп, аткылап, өрттөшүп, жөнөкөй жарандар үйлөрүндө кыдырышып, талкалашкан, жок кылышкан. Алейкум ассалам.
ошондой. Нолте аккар жабынып турган тоолордун баардыгы бүт бул Аксайдын Аксай эмес эме Аксайдан ары Ворукта айланып турган тоолор мына ушулар. Өртөнгөн үйлөрдү башканы бuyakта элдин ой пикирин эми дальнейшем эмне кылышат, кандай кылышат, анын баардыгын алдыда мен эфирден сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Калганын мына Тажикстандын машинасына таш шагыл жүктөп кетип атышат. Эч ким кой деген кожо жок. Тып-тынч. Bir kırgız taş менен аткандагы жок, тосуп алгандагы жок. Дене бизден туз желбиреп турат. Сол жактагы биздин застава. Муну деле Тажикстан кетип бараткан машина деле. Кыскасы мына ушундай. Демек чейин дейм, Баруктан жазууга чейин айтам. Барукка чейин алып барайын, анан кайра кайтам. Братан көрүп кетейинчи. Кудай кылып аткан жерибиз ушул жерде, достор. Жашоо, пешене тагдырга ушуну жазган экен. Ушуну көрүп атышат да байкуш. Биздин мекендештерибиз, бир туугандарыбыз. Тагдыр. Мына ушу. Азыр кайра кайтып келебиз. Ушул жерде болуп атат. Кудай болуп аткан жер. Бул жак деген застава. Биздин застава. Заставаны талкалашкан. Толук өрттөшкөн эмес, бирок талкалашкан. Мол жерде былтыр биз зыярат кылган үйлөр бар эле, чоң. Мынакей жер талкалап өрттөгөн үйлөр ушул жер. Мол жерде посттун берки бетинде он жерде чоң здание бар эле, аны деле жок кылышыптыр да. Мынакей. Навилерди карачы ушул жерлерде бир эки бала кайтыш болду деп аткан эле. Ушундай достор. Борух. Мына борух. Нол жерден солго кетсең бая Таңгыбетке барасың. Капчыгай. Жакшы билесиздер. Мындан нарагы жанагы мына тоолор Кыргызга карайт. Тоонун ортосунда Тажикстандын 40 мыңдан ашуун эли бар. Ушул жерде жашайт анклавда. Ушундай достор. Тажикстандын туусу мына. Буга карама каршы биздин Кыргызстаныбыздын желеги желбирип турат. Сүр берип тажик тарапка желбирип. Аманчылыкта көрүшкөнчө буюрса калган эфирлерде дагы биздин Ак Ниет Аман YouTube каналынан